Качанда колумдагы алтынды жоготконумда баркына жетет экенсиң. Эң жөнөкөйү ар бирибизден колубуздан келе турган бир нерсени айтты. Кээ бир мамлекеттерде тынчтык жок, бейпилдик жок болуп жашап атат. Могул адамдардан жаа бою алыска чыгышыбыз керек. Хахалап күлбөңүз сиз. Жөн эле 4 тишиңизди көрсөтүңүз. Күйөөсү жок, 7 баласы менен кепеде жашайт. Квартира алдагы. Кепеси да ушул жерде Бишкектен кымбатыраак. 3000 сом кепеде, ошо кепеге 3000 сом төлөйт экен. Кыйналып жашайт. Бирок апанын бир нерсеси менен таң калтырды. Эмнеге биз өзүбүздү жашообузду тозак айландырабыз? Жок эле дегенде бир тууганыңдын жүзүнө карап жылмайып коюп деп айтты. Жылмайып коюу баарыбыздын колубуздан келет. Жылмайып коюу бул бакыт тартуулайт. Мо 7 бала менен эмне кылабыз деп болтурат элек дейт. Муна карасаң дейт, Кудай Тааланын рызкын бергенди карасаң дейт. Бактылуулук деген сөздүн өзү мындай сөз менен түшүндүрүү бир оор болгон. Бактылуулукту ар ким ар кандай түшүнөт экен. 14 кылым мурун эч кандай техниканын өнүгүүсү жок мезгилде ушул аят түшүдү. Күндө эле аялыңызды басмырлап сен жамансың, мен жок, кыла албайсың, колуңдан келбейт, акмаксың, көкмесиң дей берсеңиз кадимкидей чөгөт. Ар бирибиз бактылуу болгубуз келет. Бактылуулукту ар кимибиз издеп жүрөбүз. Күн сайын ушу бактылуу болсок экен, күн сайын адам болуп жашасак экен деген изденүү ар бир адамда болсо керек. Бирок бактылуулукту ушул ар кимибиз ар тараптан издейбиз. Кимдир бирөө бактылуулукту байлыктан издейт, кимдир бирөө бактылуулукту мансаптан издейт, кимдир бирөө бактылуулукту сулуу жигиттен издейт экен, кимдир бирөө бактылуулукту сулуу кыздардан издейт. Бактылуулукту ар ким ушул өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн түшүнүгүнө жараша ар тараптан издеп аткан учур экен. Бирок бактылуулук деген сөздүн өзү мындай сөз менен түшүндүрүү бир оор болгон. Бактылуулукту ар ким ар кандай түшүнөт экен. Балким эгерде азыр бактылуулук деген эмне деген суроо берсек, көпчүлүгүбүз бактылуулук деген ата энеңдин жанында болсоң, бактылуулук деген ден соолукта болсок деген ушундай ар кимден ар кандай сөз чыгышы мүмкүн. Бирок чыныгы бактылуулук бул Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, бактылуулук бул жүрөктөгү тынчтык, бактылуулук бул жүрөктөгү бейпилдик дейт. Имам Газали айтат, ар бир нерсенин өзү үчүн жаратылган нерсеси бар дейт. Мисал үчүн дейт, көз качан бактылуу болот, качан да кооз, татынакай, жакшы нерсени көргөндө көз бактылуу болот дейт. Качан да жакшы нерсени укканда адам баласынын кулагы бактылуу болот дейт. Адам баласынын жүрөгү качан да Кудайды жакындан тааныганда бактылуу болот деп Имам Газали айткан экен. Кудайды тааныганда, жаратканды тааныганда ошондо гана адам баласы бактылуу болот деген экен. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва ху муъмин фаланухияннаху хаятан таййиба" деп Алла Таала бизге ушундай куш кабар берди. Эркек болсун, аял болсун, ыйман келтирип, жакшы амал кылган болсо, ошого биз ал адамга ырахаттуу, татынакай, тынчтык, бейпилдик жашоо тартуулайбыз деп айтты. Ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылган болсо, ошол адамга биз жүрөгүнө ырахат тартуулайбыз, бейпилдикти, тынчтыкты тартуулайбыз деди. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Эгерде кимде ким Кудайдын айтканын кылбаса, жараткандын айтканынан баш тарса, күндө адам болуп жашоодон баш тарса, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ан үчүн ушундай кысынды, жүрөгү кысылган, денеси кысылган жашоо тартуулайбыз деди. Алла Таала башка Кур'ан-ы Керимде башка бир аятта 14 кылым мурун эч кандай техниканын өнүгүүсү жок мезгилде ушул аят түшүдү.
Эгерде ким менин айтканымдан баш тарткан болсо, асманга көтөрүлүп баратканда адамдын дем алуусу кысылган сыяктуу кысылып жашайт деди. Ал мезгилде жогору көтөрүлгөн сайын адамдын дем алуусу, кыйналуусун балким эч ким билбейт эле. Бирок Кур'ан-ы Керим бул нерсени 14 кылым мурун айтты. Адам баласы эгерде Кудайдын айтканынан баш тартса, жараткандын айтканынан баш тартса, ал бийиктикке көтөрүлүп, жүрөгү кысылып жашагандай кысылып, кыйналып жашайт деди. Чыныгы бактылуулук бул ыймандуулукта. Эгерде адам баласында ыйман болбосо, ал бактысыз адам. Ал адам бийлик башында болсун, ал адам канчалаган байлыгы болсун, бирок жүрөгүндө ыйманы болбосо, ал адам бактысыз. Жүрөгүндө тынчтык жок, жүрөгүндө бейпилдик жок. Качан урлап кетет экен, качан байлыгымды алып коет экен, качан мансабымды тартып кетет экен, жүрөгүндө бейпилдик, ырахат, тынчтык жок. Анткени жүрөгүндө ыйман жок. Кудай Таалага болгон ишенич жок. Кудай Таала кааласа берет, кааласа алат деген жүрөгүндө тынчтык жок болгондугу үчүн ал адамдын жүрөгү кысылып жашайт экен, кыйналып жашайт экен. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эмне деп айтты? Эгерде ыймандуу болсоңор, силерге ырахаттуу, бейпил, тынчтык жашоо тартуулайм деди. Бактылуулуктун башаты бул ыйманда жатат. Эгерде бактылуу болгубуз келсе, келиңиздер ыйманыбызды жаңылайлык, ыйманыбызды түздөйлүк. Күн сайын адам болуп жашаганга аракет кылалы. Адам баласы бактылуу жашаш үчүн мыкты мамиле керек. Ад-дину муамала. Дин бул мамиле деп келет. Ийгиликтин башаты бактылуулук бул мамиледе жатат. Эгерде адамдар менен, эл менен, журт менен мамиле кылышты билбесеңиз, анда бактысыз адамсыз, анда ийгиликсиз адамсыз. Жашооңуздун ар тарабында ийгиликке жете албайсыз. Анткени эл менен мамиле кылышты билбейсиз. Үй бүлөңүз менен мамиле кылышты билбейсиз. Жубайыңыз менен мамиле кылышты билбейсиз. Балдарыңыз менен мамиле кылышты билбейсиз. Жашооңуз тозокко айланат. Адам эгерде бактылуу болом десе, мамилесин угуш керек экен. Күн кавиян фи муамалатик, сен мамилеңди мыкты кылгын. Эл менен, журт менен, адамзаты менен, жараткан менен, Кудай менен, жаратылыш менен мамилеңди оңдогун. Эгерде мамиле болбосо, эч качан ийгиликке жете албайсыз. Мамилени пайгамбарыбыз айтат: мен үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылган адаммын дейт. Биз мамилени жакындарыбыздан башташыбыз керек. Үй бүлөдөн башташыбыз керек. Балдарыбыздан башташыбыз керек. Аялыбыздан, күйөөңүздөн, балдарыңыздан, ата-энеңизден башташыңыз керек. Мамиле мыкты болбосо, үйдө бакыт жок, ырахат жок. Үйүңүзгө барганда чымчык сыяктуу болуңуз. Сырттагы проблемаларды, сырттагы түйшүктү эч качан үйгө көтөрүп кирбеңиз. Үйгө барганда баягы чымчык кечинде уясына келгенде балапандары чыйпылдап айланасына айланып калат го. Үйгө барганда адам баласы чымчык сыяктуу, адам баласы тоок сыяктуу болуш керек. Бардык түйшүктү унутуш керек. Үйгө барганда бала сиздин мээримиңизге муктаж. Бул жакта бирөө менен урушканыңызды, бирөө менен жаман жакшы айтышканыңызды аялыңыздан, балаңыздан, үй бүлөңүздөн чыгарбашыңыз керек. Алардын баары эшиктин сыртында калыш керек. Үйгө кирдиңизби, башка жашоо болуш керек. Телефонуңузду жыйыштыра туруңуз. Үйгө киргенде телефонуңузду жыйыштырыңыз. Үйгө киргенде интернетти өчүрө туруңуз. Үйгө киргенде ар дайым эле телевизорду тиктеп отура бербей, үй бүлөгө убакыт бөлүңүз. Аялыңызга, жубайыңызга, балдарыңызга убакыт бөлүңүз. Сүйлөшүңүз. Ошо балдарыңыз менен мээрим төгүңүз. Ким менен жүрөт, эмне кылып жүрөт, эмне окуп жатат, ушул нерсеге караңыз.
Eң birinci muamele bizde үй бүлөдө башталыш керек. Аялыңыз менен, балдарыңыз менен, ата-энеңиз менен мамилеңиз мыкты болуш керек. Эгер да мамилеңиз мыкты болбосо, жашооңузда ийгиликсиз адамсыз. Үй бүлөңүздө дагы, бизнесиңизде дагы, жүргөн жериңизде ар дайым түйшүктүн үстүндө жүрөсүз. Анткени мамиле начар. Жөнөкөй бир мисал. Бул жерде дүкөндөрдөн күндө соода кыласыз. Ушул жерге эле барсаңыз, жакшынакай мамиле кылып койсо, келиңиз, алыңыз деп салып берип, татынакай мамиле кылып койсо, ошол жерге күндө барасыз. Соодасы жүрүшүп атат, иши жүрүшүп атат. Анткени мамилеси мыкты. Ошол жерге барсаңыз, бир аз орой мамиле кылып койсо, катуураак сүйлөп койгон болсо, экинчи ушул жерге жолбой каласыз. Балким тияк бир аз баасы кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок мамилеси мыкты. Жакшы мамиле кылат, жылмайып тосуп алат, жакшы узатат. Келиңиз, кош келиңиз, жакшы барыңыз, сизге жакшы маанай тартуулап турат. Ошондуктан, эгер да бактылуу болом десек, анда мамилебизди оңдойлук. Эң биринчи балдарыбыз менен, ата-энебиз менен, жубайыбыз менен мамилени оңдойлук. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштарыбыз атасынын тилин таба албайт. Ушунчалык өмүрүн короткон апасынын тилин таба албайт. Жаштарыбыз аялын дей албай, же апасын дей албай, ортодо баш айланып жүргөн жаштарыбыз толтура. Анткени мамиле кылышты билбейт. Анткени мамиле кылышты билген эмес, окуган эмес, караган эмес, бүгүнкү күндө башы айланып жүргөн учуру. Ошондуктан, эгер да бактылуу болобуз десек, анда мамилени эл менен, журт менен түздөйлү. Эгер да бактылуу болобуз десек, бизде көздөгөн так даана максат болуш керек бизде. Максаты жок адам ийгиликсиз адам. Максаты жок адам бактысыз адам. Максаты жок адам эл кайсыл жака карап басса, ошол жака карап баскан, эл баягы суунун агымы менен жүргөн адамдар бар. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү көптөгөн адамдардын максаты жок жашайт. Койгон максаты жок, күнүмдүк койгон максаты жок. Жылдык койгон максаты жок. Жөн эле Эшмат жашап атат, мен деле жашашым керек. Эшмат унаа алыптыр, мен деле унаа алышым керек. Эшмат үйлөнүптүр, мен деле үйлөнүшүм керек деген ушундай жашоо менен жашаган адамдар толтура. Жок, бизде максат болуш керек. Максаты бар адам ар дайым ийгиликке умтулат. Максаты бар адам жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык болот, аракет болот. Адам баласы өлүк балык эмес, тирүү балык сыяктуу болуш керек. Өлүк балык ар дайым каякта жүрөт? Өлүк балык каякта жүрөт ар дайым? Суунун агымы менен ылайыкка балит сасыган жерде жүрөт. Анткени суу каякка акса ошол жака карап агат. Ал эми тирүү балык суунун агымга тескери карай сүзө алат. Карама каршы сүзө алат. Агымдын башынан, булактын таза жеринен суу иче алат, ошол жерден тамак таба алат. Биз тирүү балык сыяктуу болушубуз керек. Көздөгөн максатыбыз болуш керек, ошол максатка күн сайын аракет кылышыбыз керек. Күн сайын ошол максатка жетүүгө аракет кылып жашашыбыз керек. Күн сайын адам болуп жашаганга аракет кылып жашашыбыз керек. Бизде жакынкы жана алыскы максаттар бар. Жакынкы күн сайын жумалык, бир айлык, анан бир жылдык дегендей, анан кийин узун максаттар бар. Ошол максаттарга жетүү үчүн биз күн сайын аракет кылышыбыз керек. Максаты жок адам бул башаламан жашоодо жашайт. Бүгүн мына жөнөкөй эле бир мисал келтирелик. Эгер да футбол ойнойт, могул жерде эки командага бөлүп футбол ойнотуп койдук, варата жок болгон болсо топту каяка тебет? Максат жок да, каягына карап тебишти билбейт. Бул жерде башаламан, тияга кетет да, тияга кетет, кайра бияга кетет, башаламан. Качан да варата болгондо, так даана максат болгондо, ошол максатка карай аракет болуп атат. Ошондуктан эгер да бактылуу болом десеңиз, анда максат менен жашаңыз. Күн сайын адам болом деп жашаңыз. Бактылуу болом деп жашаңыз.
Kırgızlarda жакшы söz var. Бактылуулук бул топтой тоолок. Аны кармап калуу үчүн эп керек дейт. Бактылуулук биздин жаныбызда жүрөт. Бактылуулук биздин өзүбүздө жүрөт. Ошол нерсени биз өзүбүз аракет кылбасак, эч качан кармап кала албайбыз. Ошол бактылуулукту токтотуп калуу үчүн адам баласына эп керек экен. Андан кийин, эгер да бактылуу болом десеңиз, анда өзүм дебей өзгөнү деп жашаңыз. Эгер да өзгөнү деп жашасаңыз, Алла Таала сизге берет. Жараткан сизге берет. Сизди колдойт. Эч качан ач калбайсыз. Өзүм деп жашаган адам ар дайым ач калат. Эл деп жашаган адам, журт деп жашаган адам, элим деп жашаган адам, мекеним деп жашаган адам, кедей деп жашаган адам, кембагалга жардам берейин деп жашаган адам ар дайым курсагы ток болот, бай болот. Билесиздерби? Кудай Тааланын астында эң жакшы адам ким экенин билесиздерби? Кудай Тааланын астында эң жакшы адам ким? Ya, peygamberlerden başka. Ya, en jakşı adam kim? Menden bir belek var. Eğer de tuğra cevap koy, menden bir belek var. Peygamberge şengen adam, imanlı adam. Özüne kalagandı başkaga kalagan adam. Суроого жоопко жакын. Ya. Тамакты бөлүшүп жеген адам. Дагы? Ya. Азаматсыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам анфаухум линнас. Адамдар үчүн эң пайдалуусу Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам. Эл үчүн, жер үчүн, мекени үчүн эң пайдалуу адам Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деп айтты. Эгер де бактылуу болом десеңиз, эл үчүн пайда берип жашаңыз. Өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз. Бизде ушундай бир нерсе бар. Мамлекет бизге кылып бербеди, депутаттар кылып бербеди, министрлер кылып бербеди, президент кылып бербеди, мамлекет өнүкпөй атат, өспөй атат. Өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңизчи. Сиз мамлекет үчүн эмне салым коштуңуз? Сиз элиңиз үчүн эмне салым коштуңуз? Сиз журтуңуз үчүн эмне салым кошо алдыңыз? Сиз келечектеги муун үчүн, балдарыңыз үчүн эмне салым коштуңуз? Эгер да пайдаңыз тийген болсо, анда нур үстүнө нур. Эгер пайдаңыз тийелек болгон болсо, анда ойлонуш керек. Пайгамбарыбыз айтты, силердин эң жакшыңар анфаухум линнас, адамдар үчүн эң пайдалуусу деди. Адамдар үчүн эң көп жакшылык кылган адам, адамдарга пайда келтирген адам, ошол адам бактылуу адам. Эң жакшы амал кайсы амал? Намаз окуган адам, дагы? Я. Садака берген адам, дагы? Я. Аз болсо дагы ар дайым жакшылыктар дайым кылып турган адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы амал намаз деген жок. Эң жакшы амал башка дениз деп айткан жок. Пайгамбарыбыз эң жакшы амал мусулман бир тууганыңдын жүрөгүнө сүйүнүч киргизген, ошол эң жакшы амал деп айтты. Мусулман адамды сүйүндүргөн эң жакшы амал деп айтты. Анан кийин ошол мусулманды кантип сүйүндүрүштүн жолун үйрөттү пайгамбар. Сиз айтып аткан садаканы да эскерди. Ошолордун бирөөсү садака берип эмне кылуу? Сүйүндүрүү, жүрөгүнө сүйүнүч тартуулу. Эң жөнөкөйү ар бирибизден колубуздан келе турган бир нерсени айтты. Жок эле дегенде бир тууганыңдын жүзүнө карап жылмайып коюу деп айтты. Жылмайып коюу баарыбыздын колубуздан келет. Жылмайып коюу бул бакыт тартуулайт. Хакалап күлбөңүз сиз.
Жөн эле 4 тишиңизди көрсөтүңүз. Жашоо Гүлстан. Жашоо башка нерсеге айланат. Эгер ишенбесеңиз, бүгүн барыңызда, эгерде үйгө киргенде, жубайыңыздын астына, күйөөңүздүн астына киргенде жылмайып кириңиз. Биз көчөдө жылмайып татынакай жүрөбүз, үйгө барганда батыр, ай, канаке, эмне даяр болгон жок, эмне бышкан жок, эмнеге муздак, эмнеге монуп жатат. Жок. Бүгүн сиз эгерде ишенбесеңиз, жашоого бүгүн аткарыңыз, үйгө киргенде жылмайып кириңиз. Адамдар менен жылмайып көрүшүңүз. Кадимкидей жылмайып жүргөн адам менен учурашкыңыз келет. Саламдашкыңыз келет, көп сүйлөшкүңүз келет. А келсеңиз эл кабагын бүркөп деп турган адамдан ушу көрсөңүз алысырактан качып өткүңүз келет. Ошон үчүн эгерде бактылуу болом десеңиз, жылмайып жүрүңүз. Ачууну басыңыз да жылмайыңыз. Жубайыңызга, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, ата-энеңизге жылмайыңыз. Эмне өзгөрөт? Эч нерсе кетпейт сизден. Жөн эле жылмайып коюңуз. Жашоо Гүлстан, бакыт ошондо келет. Бакыт өзүбүздө. Биз жашообузду өзүбүз тозокко айландырабыз. Жашообузду өзүбүз бакытка айландырабыз. Ошондуктан пайгамбарыбыз жакшылыктын азындагы төмөн деп эсептебегиле, жада калса бир тууганыңды жылмайып тиктөөнү дагы деп айтты. Жылмайыңыз. Жүргөн жерде жылмайып жүргөнгө аракет кылыңыз. Жашооңуз өзгөрөт. Ошон үчүн эгерде бул адам баласынын мына шыктандырган тереңтерге катышкандарды карасаңыз, эртең менен күн сайын туруп күзгүгө бар дейт. Туруп эле күзгүгө бар да 1 мүнөт жылмайып тур дейт. Жөн эле күзгүнү да жылмай дейт. Эмне үчүн? Адамдын жашоосу башкача. Жылмайуу сизди эң сулуу, эң көрктүү кылып турган нерсе бул жылмайуу. Сизди сулуу кылуунун, кооз кылуунун эң оңой жолу жылмайуу. Жылмайыңыз, сулуу болуп жүрүңүз, кооз болуп жүрүңүз. Өзүңүз бактылуусуз, бирөөгө бакыт тартуулайсыз. Ачууңуз келтирип, кашыңызды бириктирип жүргөн бул өзүңүздү кээде мындай ачууңуз келгенде көзгүдөн тиктеп көргөнсүзбү? Мен кээде өзүмдү ачуум келгенде кандай болорум деп мен өзүмдү көзгүдөн тиктеп көргөм. Өзүмдөн өзүм курттум кадимкиде. Адам баласы ачуусу келгенде көзү кызарып, тамырлары чыгып, ал кутуруп кеткен кабаган иттей болуп калат. Кутурган, кабаган иттей болот. Эмнеге биз өзүбүздү жашообузду тозокко айландырабыз? Эмнеге жылмайып жүрбөйбүз? Келиңиздер, жылмаялык. Келиңиздер, ата-энебизге, бир туугандарыбызга жылмаялык да жашообузду Гүлстанга айландырайлык. Албетте, артыбыздан адамдарга пайда келтирсеңиз, адамдарга жакшылык кылсаңыз, ар кандай сөз болушу мүмкүн. Артыңыздан ар кандай сөз айтылышы мүмкүн, сын пикир айтылышы мүмкүн. Адам баласы мөмөлүү дарак сыяктуу болуш керек. Мөмөлүү дарак сыяктуу болуш керек. Мөмөлүү даракка ар дайым эмне атылат? Таш ар дайым мөмөлүү даракка атылат. Селеген узун терек эч качан таш атылбайт да, мөмөлүү даракка атылат. Анткени ал жерде мөмө бар. А дарак эмне кылат? Акмак келип таш ыргатса, эмне берет? Мөмө берет. Алма алмасын берет, өрүк өрүгүн берет. Анан алып кете берет. Ошол сыңарындай адам баласы дагы мөмөлүү дарак сыяктуу болуш керек. Бирөө келип таш ыргыттыбы? Таш ыргыткан, таш менен урганды, аш менен урдайт кыргыз. Сын пикир айттыбы, жаман сөз айттыбы? Ага жаман тентекке теңелип терек бою секирбей дейт. Аны менен айтыштын кереги жок. Ага жакшы сүйлөп коюңуз. Бизден кетти кечирип коюңуз де. Ошо мөмөлүү дарак сыяктуу ага жакшылыкты гана бериңиз, эч качан жаман сөздү айтпаңыз. Анткени эгерде мөмөлүү болбогонуңузда, мөмөлүү дарак болбогондо ага таш атылбайт эле. Мөмөлүү болгон үчүн, иш кылганыңыз үчүн, аракет кылган үчүн, жакшылыкты кылганыңыз үчүн сизге эмне айтылып атат? Сын пикир айтылып атат.
Эгерде сизге сын пикир айтылбаса, шуну билип коюңуз, сиз эч кандай жумуш кыла элексиз. Кээ бир адамдар мактанат. Кудайга шүгүр, шунча жыл иштедим, бир сын пикир болгон жок, бир жаман сөз айтылган жок. Демек, жумуш кылган жоксуз. Демек, иш кылган жоксуз. Жумуш кылдыңызбы? Аракет кылдыңызбы? Ийгилик жараттыңызбы? Демек, сизге сөзсүз эмне атылат? Таш атылат, сын пикир айтылат, жаман сөз айтылат, куру доомат айтылышы мүмкүн. Аларга карап жооп бериштин кереги жок. Сиз аларга жакшы сөз сүйлөңүз, кичикпейлүү болуңуз, кечиримдүү болуңуз. Ошондо жашообуз бактылуу жашоо ошондо келет. Анан кийин туш келген ар бир сын пикир айтканы менен, ар бир комментарий жазганы менен теңтайлашып урушуп олтурсак, анда жашоо тозого гана айланат. Урушуп, жаңжалдашып жүрүп жашообуз өтүп кетет. Ошондуктан сын пикир айтылган учурда ага жаман жооп кайтаруунун эч кандай кажети жок. Демек, адам баласы пайдалуу болгондо сын пикир айтылат. Адам баласы коомго пайда келтиргенде ага жаман сөз айтылышы дагы толук ыктымал. Эң жакшы адам бул адамдар үчүн эң пайдалуу адам. Эң сүйкүмдүү адам. Бир устаттын астына шакирттер келет экен. Устат, могул жердеги азыркы могул жалган эле жакшы көрөм деген адамдардын байкы эки жүздүүлөрдүн жүзүн кантип билсем болот деп айткан экен. Ошондо устат айткан экен, сен досторуңду айтып кел деген экен. Анан досторуна айтып келгенден кийин ысык шорпо кылып чоң 1 метр сабы менен кашыктарды берип, сорпону ушул 1 метрлик сабы менен кашык менен ичесин, учунан кармап туруп ичесиңер дейт экен. Ошондо достор, дасторконго олтурган достор келип, аракет кылып, бери аракет кылып, 1 метр кашык болсо кантип ичет? Аракет кылып, эч кандай сорпону иче албайт экен. Анан кийин жакын бири-бирин жакшы көргөн досторду чакырат экен. Ушул сорпону ичкиле, ушул 1 метрлик сабы бар кашыктан ичкиле экен. Десе, алар дароо келип дасторконго олтуруп эле, сорподон бирис алып туруп, тиге ичирет экен, тиге алып буга ичирет экен, ушинтип тез эле сорпону ичип бүткөн экен. Ошондо устат айткан экен, көрдүңбү? Эгерде ар дайым өзүнү ойлогон адам ар дайым ач калат деген экен. Ар дайым эгерде өзгөнү ойлогон адам ар дайым жүрөгү ток, курсагы ток болот деген экен. Кудай Таала бизге ушундай мыйзам берди. Садака менен, жакшылык менен, жакшылык кылуу менен, садаканын берүү менен эч качан мал мүлк азайбайт, көбөйөт. Ошондуктан эгерде өзүбүз демес, өзгөнү деп жашайлык, элди деп жашайлык, журт деп жашайлык, мекенибиз деп жашайлык, элим, жерим, тилим, диним деп жашасак, ошондо биз бактылуу болобуз, ошондо биз ийгиликке жетебиз, ошондо биз жакшылыкка жетебиз. Анан кийин ар дайым эле өзүм мага деп жаткан болгон болсок, эч качан адам баласы бактылуу боло албайт экен. Биз адам баласы көпчүлүк учурда Алла Таала бизге көп жакшылыктарды берген. Бирок көп жакшылыктарды көрбөй, болбогон нерселер үчүн кайгырып, капа болуп жүрөбүз. Алла Таала сизге көздү берди, Алла Таала сизге колду берди, Алла Таала сизге ден соолукту берди, Алла Таала сизге ушундай татынакай күйөөнү берди, Алла Таала сизге ушундай бир аялды берди, Алла Таала ушундай сизге перзенттерди берди, бирок аларды көрбөй болбогон нерсе үчүн, болбогон арзыбаган нерсе үчүн кайгырып, капа болуп жашап жүрөбүз. Жашообузду тозок айландырып жүрөбүз. Эгерде бактылуу болуңуз келсе, кайгырбай жашаңыз. Кудай Таалага канаат кылып, шүгүр кылып жашаңыз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Эгерде Кудайга шүгүр келтирсеңер, Алла Таалага ыраазычылык келтирсеңер, силерге көбөйтүп берем деп айтты. Алла Таалага шүгүр кылалык. Кудай Таала бизге эч кимге бербеген жакшылыктарды бизге берди. Мен бүгүн мына сиздердин ошол жерден канча жолу өтүп кетип жүрөм да, бирок бүгүн мына жакындан келип
Бизге Алла Таала ушунчалык коз керемет татынакай жерди берип койгон да. Ушуга ыраазы болуп жашашыбыз керек. Мен көп мамлекеттерде, араб мамлекеттеринде көп жыл жашадым. Биздегидей ырахат, биздегидей таза аба, биздегидей таза суу, биздегидей жашоо жок, бир туугандар. Мен 7-8 жыл келген жокмун ушул жерге. Ушул биздин таза абага мен кадимкидей зар болдум. Эртең менен баамдатта чыгып, күн чыгыштан алдын чыгып, деп бир рахаттанасың го, жыргайсың го. Денең рахаттанат го. Ушундай рахатты көрөйүн деп эртең менен мешиттен чыгып десең, ысык бир газды гана жутасың. Ушундай жашоодо жашадык. 7 жыл зар болдум. Качанда колумдагы алтынды жоготконумда баркына жетет экенсиң. Мен сыртка ошол жерде ошол нерсени таппай калганда кадимкидей баркына жеттим. Мен Кудай Таала сиздерге ушунчалык керемет, коз, ушунчалык сонун жерди бериптир. Ушуга шүгүр кылып жашайлык. Кээ бир мамлекеттерде тынчтык жок, бейпилдик жок болуп жашап атат. Малың, мүлкүң болсун, бийлигиң болсун, эгерде тынчтык болбосо, каяктагы бактылуулук, каяктагы жыргал, каяктагы тынчтык. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким үй бүлөсү менен эсен аман таң аттырса, үй бүлөсү менен эсен аман таң аттырса, бир күндүк жеген ичкен тамагы болгон болсо, ден соолугу чын болсо, ошол адам эң бактылуу адам деп айтты. Бизде кыргыздарда биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дейт. Пайгамбарыбыз хадисте эң биринчи тынчтыкты алып келди. Эгерде кимде ким тынчтык менен таң аттырган болсо, үй бүлөсү эсен аман болсо, бала чакасы үй бүлөсү эсен аман болгон болсо, бир күндүк тамак ашы болгон болсо, ошол адам эң бактылуу адам деди. Биз эң бактылуу адамдарбыз. Бирок өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз көрө албай келебиз. Көп нерсеге канаат кылбай, болбогон нерсеге кайгырып, капа болуп жүрөбүз. Кудай Таала бизге көп жакшылыктарды берди. Кудай бүгүнкү күндө перзент көрбөй, жылдап, 30 жылдап перзент көрбөгөн адамдар бар. Кудай Таала сизге перзент берди. Эмне үчүн баркына жетпейбиз? Бүгүнкү күндө эки бөйрөгү иштебей, элден жардам сураган адамдар көбөйдү. Сиз менен менде Кудайга шүгүр, ден соолугубуз чын, эсен аман, тынчтык. Эмнеге наразы болобуз? Эмнеге кайгырабыз? Эмнеге капа болобуз? Кудайга шүгүр келтирбейликпи? Эгерде шүгүр келтирип жашасаң, канаат кылып жашасаң, ошол адам бактылуу. Канаат кылбаган адам эч качан бактылуу боло албайт. Ага бир тоо алтын берсең, экинчи тоодагы алтын болсун дейт. Экинчи тоо алтын берсең, үчүнчү тоо болсун дейт. Канаат кылбаган адам эң кедей адам. Ички дүйнөсү кедей адам деп эсептелинет. Анткени канаат жок. Биз канаат кылып жашашыбыз керек. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, бизге Алла Таала ушундай тынчтыкты берди. Кудайга шүгүр, бизге Алла Таала ушундай жерди берди. Кудайга шүгүр, бизге Кудай Таала ушундай ден соолукту берди. Шүгүр кылып жашашыбыз керек. Ошондо биздин жүрөгүбүздө бакыт болот. Эгер шүгүр болбосо, шүгүр кылбасаң, анда өмүр бою кайгырып, өмүр бою капа болуп жүрөтүп кетебиз. Эгерде бактылуу болом десеңиз, пессимист эмес, оптимист болуп жашаңыз. Ар бир нерседен жакшылыкты издеңиз. Кээ бир адамдар ушундай пессимист, ар дайым жумурткадан кыр издеп жүргөн адамдар бар. Кайсыл жерде болбосун, сын пикир кайсыл жерде болсо, жаман жагын көрөт, жакшы жагын көрбөгөн адамдар бар. Ал адам ар дайым бактсыз адам. Үй бүлөсүнө наразы, аялына наразы, мамлекетке наразы, элине наразы, коңшусуна наразы, ыраазы болгон жери жок. Кээ бир адамдар менен сүйлөшсөң, ушу жашоого келгениң өкүнөсүн да, жашоого келбей эле коюптурмун дейсиң да. Өнүкпөйбүз, жеп койду, депутаттар жеди, ичти, өнүкпөй калдык, өспөй калдык, Кыргызстанда келечек жок, сыртка кетиш керек. Эч мындай бир жакшылыктан кабары жок.
ар дайым жамандык адамга ушундай кайгы капаны гана сунуштаган адамдар бар. Могул адамдардан жаа бою алыска чыгышыбыз керек. Пессимисттерден жаа бою алыска чыгышыбыз керек. Анткени адам баласына таасири аябай күчтүү. Эгерде бактылуу болом десеңиз, оптимисттер менен дос болуңуз. Өзүңүз да оптимист болуңуз. Ар дайым жакшылыктан үмүт кылыңыз. Ла яяс мин рухилла иллал кавмил кафирун. Алла Тааладан капырлар гана үмүтүн үзөт. Мусулмандар, жакшы адам, ыймандуу адам эч качан үмүтүн үзбейт деп айтты. Биз жараткандан үмүттү үзбөшүбүз керек. Бизде бардык нерсе бар. Байлык барбы? Бар. Ден соолук барбы? Бар. Бизге ыймандуу, келечегинен бир нерсени үмүт кылган ушундай шыктуу адамдар керек. Бир нерсени жаман дей берсеңиз, кадимкидей жаман болуп кетет. Күндө эле аялыңызды басмырлап, сен жамансың, мең жок, кыла албайсың, колуңдан келбейт, акмаксың, көкмесиң дей берсеңиз, кадимкидей чөгөт. Күйөөңүз келсе, эркек эмессиң, таппайсың, элдин баласы мондай таап атат, колуңан келбейт, акча таппайсың, уна алып бербейсиң, аллас көйнөктү алып бербейсиң деп айта берсеңиз, чындап эле байкы адамды кадимкидей чөктүрөсүз. Андан көрөктү жакшылыктан үмүт кыл. Кудай кааласа берет, Кудай буйрса болот. Аракет кылыңыз. Мактап койсоңуз, аялыңызды мактап койсоңуз, кадимкидей жүгүрүп кызмат кылып калат. Азаматсың, сенин тамагың сонун тамак болуптур. Мактап койсоңуз, каша. Келсе жасанып койсо, татынакай болуп калыпсың бүгүн. Сен ушундай сулуу элең деп койсоңуз, күндөй сиз келгенде татынакай даярданып, сулууланып турат, туурабы? Анан келген сайын эле аны басмырлай берсеңиз, кадимкидей ал көңүлү өчөт. Ошон үчүн бири-бирибизге шыктандырып, үмүт берип жашашыбыз керек. Эч качан жашообузга наразы болбой, бири-бирибиз менен жакшылыкты үмүттөндүрүп жашасак, ошондо гана биз бактылуу болот экенбиз. Көпчүлүк адам өткөндү эстеп кайгырып жашайт. 79-жылы ушул жерге келгенимде мага моундай деген сөздү айткан. 87-жылы келгенимде моундай деген деп кек сактап, ушинтип кайгырып капа болуп жашайт. Могул адамдар эч качан бактылуу боло албайт. Ал адамдардын жүрөгү кысылып, кыйналып, ошол адамдын көргөндө кыйналып, ийгилигин көргөндө көрө албай, кыйналып жүрүп жашап өтөт. Эгерде бактылуу болом десеңиз, кек сактабай жашаңыз. Эгер бейиши болом десеңиз, анда кечиримдүү болуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн мечитте олтуруп, бүгүн мул эшиктен кирген адам, эң биринчи кирген адам бейиши деп айтты. Анан сахабалар ким кирет экен деп олтурса, бир сахаба кирип келди, сакалдарынан дараттын суусу аккан бир сахаба кирип келди. Анан Пайгамбарыбыз экинчи күндө айтты. Мол эшиктен кирген адам, эң биринчи кирген адам бейиши деди. Амир ибн Ас пайгамбардын ар бир сөзүнө кунт коюп эле. Бүгүн ким кирет экен деп карап олтурса, кече кел адам кирип келди. Сакалдарынан суус дараталган суус агып кирип келди. Пайгамбарыбыз үчүнчү күндө айтты, бул эшиктен ким кирген, ким жер үстүндөгү бейиш адамды көрөм десе, эшиктен биринчи кирген адам карасын деди. Үчүнчү күн дагы ошол адам кайра кирди. Ошондо Амир ибн Ас байкы сахабанын жанына бардаган. Мен үйүмдө бир проблема чыгып калды. Сиз менен бир 3 күн жашап турайынчы деген сунушту киргизди. Анан кийин ол Амир ибн Ас айтат, мен ойлодум дейт, бул дейт, аябай түнү менен намаз окуп, күндүз орозо кармаган адам болсо керек деп ойлодум дейт. Анан кечинде барып дейт, түнү тахажжудка турса керек деп уктагандан кийин дейт, уктабай ушинтип төшөктөн башымда калбалы олтурам дейт, байлап олтурам дейт. Намаз окубайт дейт. Орозо кармаса керек, саарлык ичсе керек деп карасам дейт, саарлыкка турбайт дейт. Анан 3 күн жашадым дейт. 3 күндө эч кандай бир өзгөчөлүгүн көрбөдүм дейт. 3 күндөн кийин сурадым дейт. Алла пайгамбар сени 3 күн бою ушул жерден эң биринчи кирген адам бейиши деп айтты. Сенин эмне өзгөчөлүгүң бар десе, мендин эч кандай өзгөчөлүгүм жок дейт. Парыз намазын да окуйт экен, ошо парыз орозосун гана кармайт экен, бир өзгөчөлүк иши жок экен. Бирок деди, менде бир өзгөчөлүгүм бар деди. Күн
Күнде кечинде жатарда dedi. Адамдардын барын кечирип, анан уктайм dedi. Жүрөгүмдө бирөөгө кек сактоо болбойт dedi. Кечирдим. Мага ким жамандык кылган болсо, барын кечирдим деп жатам dedi. Балким ушул болсо керек dedi. Пайгамбар ошол адамды күндө кечиримдүү болгондугу үчүн ал адамды бул дүйнөдө бейиш менен сүйүнчүлөдү. Эгерде бактылуу болом десеңиз, эгер бейиши болом десеңиз, кечиримдүү болуңуз. Убагында жаман жакшы айтыштыңыз, күйөөңүз менен жаман жакшы айтыштыңыз, бир тууганыңыз менен жаман жакшы айтыштыңыз. Анан кийин 20 жыл өткөндөн кийин деле классташыңыз менен, курсташыңыз менен жаман жакшы айтсаңыз, 10 жылдан, 15 жылдан кийин деле мага убагында мындай деген, мага тигиндей деген деп жашай берсеңиз, анда ырахат жашоо жок, бейпилдик жашоо жок. Бул жерде тынчтык болбойт, ырахат болбойт. Кечиримдүү болуңуз. Өзгөчө үй бүлөдө кечиримдүү болуш керек. Казан аяк урушат, кээде тополоң болот. Адам баласы кечиримдүү болбосо, өткөндү унутпаса, эч качан бактылуу боло албайт. Мага мындай кылган, тигиндей кылган деп жүрүп өтүп кетет. Ошондуктан эгерде бактылуу болом десеңиз, анда кечиримдүү болуңуз. Андан кийин эгерде бактылуу болом десеңиз, эч качан келечектен коркпоңуз. Көп адам коркок. Жок эле нерседен корко берет. Мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы, анан мондой болуп калсачы. Эгерде сиз жумушуңузду кылыңыз, Алла Таалага тоокел кылыңыз, Кудай Таала ийгиликти берет. Бардык нерседе ойчул ойлонгуча тоокелчинин иши бүтүптүр дейт кыргыз. Ошондуктан Алла Таалага тоокел кылыңыз, келечектен эч качан коркпоңуз. Көп адамдар коркуп жашайт, келечектен коркуп жашайт. Эмне болуп калсачы, мындай болуп калсачы, ооруп калсачы. Жок ал нерсе. Боло элек, балким болбойт. Бирок ооруп калсачы, мондой болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы. Бизнес баштайын дейт, банкрот болуп калсамчы, андай болуп калсачы. Анда бизнес баштай албайсың. Коркок болсоң, алдыга кадам таштай албайсың. Ийгиликке жете албайсың. Эгерде ийгиликке жетем десеңиз, эгерде бактылуу болом десеңиз, келечектен коркпоңуз. Кудай Таалага тоокел кылыңыз. Кудай Таала сиздин бешиниңизге эмнени жазган болсо, ошону берет. Жакшылык десе жакшылык болот, жамандык десе жамандык болот. Ошондуктан Алла Таалага тоокел кылып жашаңыз. Эч качан коркпоңуз. Адам баласы жүрөгү кээ бир нерселер менен ырахат алат. Жыргайт. Ошолордун бирөөсү Кудай Тааланы көп эстөө, жаратканды көп эстөө. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Ала бизикриллахи татмаиннул кулуб». Кудайды жаратканды көп эстөө менен жүрөктөр ырахаттанат, тынчтанат, бейпил болот, жыргайт деп айтты. Бактылуу болом десеңиз, Кудайды көп эстеңиз. Көп зикир кылыңыз. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, Субханаллах, Аллаху акбар. Мол сөздөрдү жүрөгүңүздөн ар дайым зикир кылыңыз, жүрөгүңүз бейпилдик табат, тынчтык табат, ырахат табат, бейпилдик табат. Эч качан бош убактыңызды пайдасыз нерсе менен өткөзбөңүз. Эгерде бактылуу болом десеңиз, анда ар дайым убактыңыз бош калбасын. Боштук бул шоктук, боштук бул бузукулук, боштук бардык жамандыктын башаты бул боштук болот. Ошондуктан убакытты эч качан бош койбоңуз, ар дайым аракет менен. Жок эле дегенде үйүңүздү тазалаңыз, жок эле дегенде офисиңизди тазалаңыз, ары бери жылдырыңыз, эч качан бош олтурбаңыз. Бош олтурсаңыз телефон менен алек болосуз, интернетке киресиз, жаман нерсени көрөсүз, ушак үй бүлөңүз менен урушасыз. Ошондуктан эгерде бактылуу болом десеңиз, анда эч качан пайдасыз нерсе менен алек болбоңуз, убактыңызды ар дайым үнөмдүү пайдаланыңыз. Убакыт адам баласы үчүн эң кымбат нерсе. Ыймандан кийинки эң кымбат нерсе бул адам баласынын өмүрү, адам баласынын убакыты. Көпчүлүгүбүз убактыбызды жакшы үнөмдөбөйбүз. Убакытты жакшы пайдаланбайбыз. Ошондуктан көп ийгиликке жете албай келебиз. Мектеп учурунда жакшы окубадык, убактыбызды текке кетирдик. Студентпиз, азыр убактыбызды жакшы пайдаланбасак, эртеге дагы аттын кылабыз. Ошондуктан убакытыңызды эч качан текке кетирбеңиз. Жок эле дегенде ата-энеңизди зыярат кылыңыз. Ушунчалык бош калсаңыз, ата-энеңиз менен телефон менен байланышыңыз, ал акыбалын сураңыз.
Эгерде ушунчалык бош калсаңыз, бөлөңүздү, алысыраак таякеңиздин ал акыбалын сураңыз. Силатур рахим болсун, бош олтурбаңыз. Жок дегенде ушул бир жакшылык менен алек болуңуз. Өмүрүңүздү эч качан бош нерсе менен өткөзбөңүз. Биз азыр бардык нерсеге убакыт табылат, бирок ата-энеңиз менен сүйлөшкөнгө убакыт жок. Бардык нерсеге убакыт табылат, бөлөңүз менен, жакыныңыз менен, жок дегенде телефон менен байланышып коюу убакыт жок. Эмне үчүн? Башка нерсеге убакыт табылат да, кээ бир адамдар мен таң калам, айлап ата-энеси менен сүйлөшпөгөн адамдар бар. Жылдап ата-энеси менен сүйлөшпөгөн адамдар бар. Эгерде бактылуу болом десеңиз, убактыңызды жакшы пайдаланыңыз, туура пайдаланыңыз. Өзгөчө ата-энеге, туугандарыңызга, бир туугандарыңызга көңүл бөлүңүз. Бүгүнкү күндө биз бир тарабынан замандын өнүгүшү, техниканын өнүгүшү менен жакшы жака бурулганыбыз менен кээде ата-энебиз менен, туугандарыбыз менен кадимгидей терс жакка кеткен сыяктуубуз. Жакында эле биз балким азыр бул жигитте даярдаган болсо роликти коюп беребиз. Карыялар үйүнө барсак, карыялар үйүндө мурун союз мезгилинде 5-6 эле адам, кыргыз адамдар жашаса, бүгүнкү күндө 50% карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталар толуптур. Менин коңшуларым бар. Балдары жогорку бийлик бутактарында иштейт. Бирок апасы өзү жалгыз жашайт. Эч ким кабар алган адам жок. 70ке чыгып калган апасы өзү кирет да, өзү чыгат. Кабар алган адам жок. Эмне үчүн апаларыбызды мындай абалга таштадык? Эмне үчүн сиз менен мен үчүн өмүрүнү, жаныны, каныны, бардык нерсесин, убактысын берген адамды кантип биз ушинтип карыялар үйүнө барып таштап салып атабыз? Бул дүйнө кайтар дүйнө. Пайгамбарыбыз айтат, эки нерсенин жазасы тез келет дейт. Ошол нерселердин бирөөсү кимде ким ата-энесине кандай мамиле кылган болсо, ошол мамилеси сөзсүз балдарынан көрөт деп айтты. Ата-энеңизге кандай мамиле кылган болсоңуз, балдарыңыздан дал ошону көрөсүз. Бир таксиде баратып ушул сөздү айтсам, такси айдаган адам айтат, молдеке дейт, туура айттыңыз дейт. Мен дейт, сиз айткан нерсени өз жашоомдо көрдүм дейт. Убагында атам дейт, биз шаарда жашайбыз дейт. Атам дейт, балам, айылда чоң атаң менен чоң энең өзү калды. Ушуларга барып сен жардам бер, сени үйлөйлүк, ушул жака барып жаша деди эле. Мен ата айылга барып жашай албайм деп барбай койгон элем дейт. Эми дейт, атам менен апам карыды дейт. Айылда дейт, чоң атам менен чоң атам өтүп кетти дейт. Быйыл дейт, баламды үйлөдүм дейт. Анан эми дейт, жашым мынчайга келип калды, айылда жашаганга мүмкүн бардык нерсе бул жакта. Баламды ошол ата-энем кароосуз калбасын деп, балам, ушул ата-энем карып калды, чоң атаң, чоң энең карыды. Ушуларга барып кызмат кыл десем, ата ал жака. Мен айткан сөздү сөзмө сөз айтты. Эч кандай бир өтүр точкасын өзгөрткөн жок дейт. Сөзмө сөз айтты дейт. Могу жашоону карасаңыз, бул дүйнө кайтар дүйнө. Кандай мамиле кылсак, ошол келет. Ата-энебизге кандай мамиле кылсак, ошол мамилени кайра көрөбүз. Ошондуктан эгер бактылуу болобуз десек, тууган уругубуз менен, ата-энебиз менен мамилени өзгөртөлүк. Эгерде бактылуу болобуз десек, сизге адамдар кандай мамиле кылышын кааласаңыз, ошол адамдарга сиз да ошондой мамиле кылыңыз. Сиз менен кандай мамиле кылышын кааласаңыз, ошондой мамиле кылыңыз. Албетте текеберди эч ким жакшы көрбөйт. Кичипейли баарыбыз жакшы көрөбүз. Кичипейли булойлук ошондо гана Алла Таала бизге бакыт тартуулайт. Андан кийин биздин акыркы маселе болсун, бул адам баласы эч качан өзүнөн жогору жакта карабашыбыз керек. Адам баласы ар дайым өзүнөн төмөн жакта карап жашаш керек. Байларды карап жашасаңыз, өзүнөн кыйындарды карап жашасаңыз, эч качан бактылуу боло албайсыз. Үй бүлөдө дагы ушундай. Эгерде өзүңүздөн жогору жакта карасаңыз, паланча особнякта жашап атат, биз мындай 2 комнат кепеде жашап атабыз. Тиги чоң жер тандабастар жүрөт, бизде жок дегенде бир велосипедибиз жок деп айта берген болсоңуз, үй бүлөдө жашоо жок, рахат жок. Тигини моундай жашап атат, бизде эч нерсе жок. Эгерде өзүңүздөн алдымды карап жашасаңыз, эч качан бактылуу болбойсуз. Жүрөгүңүздө сыгылып, кысылып, кыйналып жашайсыз. Эгер бактылуу болом десеңиз, өзүңүздөн төмөндө карап жашаңыз.
Сизден да кедей адамдар бар. Бүгүнкү күндө жегенге тамак таппаган адамдар бар. Алыста эмес, биздин Кыргызстанда жегенге тамак бир лукум тамак таппаган адамдар бар. Шуну билесиздерби? Тамак бир күндүк тамагы жок, обедке тамагы жок жүргөн адамдар бар. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, тууган уругу менен тамак таппаган адамдар бар. Сизге Кудай таала бардык нерсени берди. Тамагыңыз бар. Кудайга шүгүр. Жакында эле биз ушул Кыргызстан Ислам университетинин студенттери менен бир кайрымдуулук иш-чарасына чыгып, ушу бир жерге барсак, бир апанын 7 баласы менен жесир экен. 7 баласы менен. Кышында Чиледе бардык. Үйү эми сөз менен айтып баким жеткире албайм. Мал канадан айырмасы жок. Ушунчалык жупуну суук үйү. Байгы ылай шубак менен гана турат. Мал канадан айырмасы жок. Жегенге тамагы жок. Биз кичине кайрымдуулук кылып барсак, кече дейт, ун түгөп дейт. Мо 7 бала менен эмне кылабыз деп болтурат элек дейт. Муна карасаң дейт, Кудай тааланын рызкыны бергенди карасаң дейт. Анан мен бир нерсени айтайын деп, ол нерседен мен айтайын деп атам. Бул нерседен ошол апанын бир нерсесине мен таң калдым. Күйөөсү жок, 7 баласы менен Кепеде жашайт. Квартира алдагы. Кепеси да ушул жерде Бишкектен кымбатыраак. 3000 сом кепеде, ошо кепеге 3000 сом төлөйт экен. Кыйналып жашайт. Бирок апанын бир нерсеси менен таң калтырды. Балам дейт. Ушунчалыгына Кудайга шүгүр дейт. Мен жашоомо нааразы эмесмин дейт. Жашоомо ыраазымын. Мен бактылуумун, Кудайга шүгүр. Балдарым молчоңоюп калды. Кудайга шүгүр дейт. Мен балдардын кичинесинде, кичинекей балам дейт. Дордойдо туалет жууп иштейм дейт. Чилдеде эшиктин астына апарып коем дейт, пол жууйм. Мамлекет келип балдарымды өлтүрүп койсун деп талашты дейт. Чырылдап жүрүп бербей койдум дейт. Кудайга шүгүр дейт. Бүгүн балдарым дейт. Бирөөсүнүн мектепке барганга бут кийими жок. Бирөөсү жол киреси жок, мектепке бара албай отурат. Бирок мен жашоомо нааразы эмесмин, жашоомо ыраазымын. Кудайга шүгүр, балдарымдын 6 саны аман көз астымда отурат. Мени апа келечекте сиз моундай Кудай буйрса сиз 70-ке чыкканда да иштейсиз деп айтышат дейт. Кантип иштейм десем, Кудай буйрса сизге чоң 2 этаж бир особняк салып беребиз. Ушул жерде колунда жок жетим жесирлерге кайрымдуулук кыласыз деп айтышып бизди сүйүндүрүп калат дейт. Мен жашоомо нааразы эмесмин, ыраазымын дейт. Мен айттым, "Мошундай сиз апа бактылуу баатыр апа экенсиз" деп айттым. Биз Кудайга шүгүр, бардык нерсе бар. Жашообуз мыкты, жашоо тамак ашыбыз бар. Андай суук жерде жашап аткан жокпуз, Кепеде жашап аткан жокпуз. Баары бар. Бирок жашообузга нааразы болуп жашайбыз. Эч качан андай болбой, өзүбүздөн төмөн адамдар бар экендигине, тиякта күйөөсү жок, кыйналып жаткан адамдар бар экендигине, тиякта колу буту жок адамдар бар экенин эч качан унутпашыбыз керек. Алла Таалага шүгүр кылып, өзүбүздөн жогоруларда эмес, пастта карап жашайлык, ыймандуу болуп жашайлык. Алла Таала баарыбызды бактылуу жашаганга, бактылуу өмүр сүргөнгө насип кылган болгон болсун. Суроо болгон болсо, суроо берсеңиздер болот. Анан кийин мен микрофон тапшырайын.